Эми пряниктер 110 кекстер 120. Социалдык келишимди алып, азык-түлүк магазинин ачып сүйүнүп жаткан Гүлжан Мамбетова ал буга чейин 2 баласына чыккан жөлөк пул менен күн кечирип келген. Учурда соодасы жакшы жүрүп, күнүнө жок эле дегенде 8 000 сомго чейин каражат түшүдү. Ишимди жакшы улантып, кошумча берилип жаткан 200 000 сомду алсам, дүкөнүмдү кеңейтет элем дейт. Мурун үйдө эле болчумун, иштечү эмесмин. Соц контракт алгандан бери ушу магазин ачып магазин иштеп атам. Буюрса жакшы эле, жакшы пайдасы деле тийип атат. Күнүнө мындай күнүмдүк эмебизге жакшы да, мурункуга караганда жакшы. Мурун ушу пособияны карап эле үйдө отурчубуз да. Азыр жакшы буюрса. Ал эми Назира Заитова 100 000 сомго бул турган 2 тигүү машинасын алып, ишин баштоо үчүн керектүү шаймандарын алган. Каарман жумшак отургучтарды жасоону максат кылган. Учурда кардарлары тарабынан буйрутмалар түшүп, аларды даярдоо менен алек. Ошо 2 айдай болоюн деп калды алганыма. Буга чейин негизи иштечү эмесмин. Мындай утурумдуу эле жумуштарда иштеп турчумун да. Анан азыр мына бескаркасный мебель деп баягы эме жумшак пуфики деп коет. Ошондой тигип сатайын деп аткам. Ошо материалдарын алып, ошого керектүү мындай эме техникалар дагы бар, майда чүйдө ошолорду эми алып, буюрса ошолорду тигейин деп аткам. Жыл сайын социалдык келишимди алып, өзүн өзү жумуш менен камсыз кылгысы келгендер арбын. Нарын шаары жана Нарын району боюнча 344 квота берилсе, бүгүнкү күндө 290 адам алып, ар багытта иштерин баштаган. Социалдык келишимди алгандардын көпчүлүгү мал алып, аларды көбөйтүп саткандар. Биз квартал сайын мониторинг жүргүзүп турабыз. Ушул аз камсыз үй бүлөлөр ишкердүүлүк жүргүзүп жаткан социалдык жардам алуучуларга квартал сайын мониторинг жүргүзүлүп турат. Ошол Нарын району боюнча 2022-2023 жылы социалдык контракт алуучулар, быйылкы дагы социалдык контракт алуучулардын басымдуулук көбүнчөсү мал чарбасында ишкердүүлүгүн жүргүзүп жатышат. Ал эми 80% да, ал эми 20% башка багыттарда кызмат көрсөтүү, соода, тигүүчүлүк багытында, ашкана ачуу боюнча. Анан негизинен өзү иш менен камсыз кылып, өзүнүн жөндөмү менен ошо жардам берип жатат. Маалымат иретинде айтсак, социалдык келишим алгандар үчүн пайызсыз насыя берүү башталган. Пайызсыз насыя социалдык контракттын катышуучуларына бизнести же көмөкчү чарбаны кеңейтүү жана колдоо үчүн берилет. 6 айдан кем эмес ишкердик ишин жүргүзгөндүгүн ырастоочу документи бар социалдык контракттын катышуучулары бизнес планга ылайык ишкердик демилгелерин андан ары өнүктүрүү үчүн 3 жылдык мөөнөттө 200 000 сомго чейин пайызсыз насыя ала алышат. Жипара Насырова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.